Менин жолдошум мени ата энеси жок деп кемсинтип, кайненем экөө мени жактырышпайт, эмне кылсам? Сабыр кылыңыз. Пайгамбарыбыздын деле алхамдулилlah жетим өскөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Атаны көргөн эмес. Эненин карынында атасы өтүп кеткен. Төрөлгөндөн кийин ушу 6-7 жашарында энеден деле айрылган. Туугандар, биринчиден алар ушундай кылганы туура эмес. Жетимди мындай басмарлап, андай кылбасын. Фаммал ятима фала танхар. Алла Тааланын өкүмү бар. Аны сен жемелебе, жирикпе, какпа жетимди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошончо сабыр кылыңыз, дуа, зикир кылып, жакшы мамиле кыла бериңиз, баары жакшы болот. Намаз окуп жүрүп, арак ичип алгандарга эмне дейсиз? Эмне дейт элеме? Бул бактысыздын жолун ачыптыр өзүнө. Ош намаз окуп жүрүп, анан кийин арак ичип. Демек кайсы адамды ушу арам нерсе, кайсы адамды намазы арам нерсени токтотпосо, ал Алладан узак гана кылат да, Аллага жакындатпайт. Ошон үчүн бул кайра даватка чыгып, тооба истигфар кылып, чөйрөсүн өзгөртсүн. Арам достору бар да, ошолордун чөйрөсүн таштасын. Кунут дуасын жаттай элекмин, ордуна кайсыны окусам болот? Кунуту жаттаганча Роббана атинаны окусаңыз болот. Фид дунья хасана ва фил ахира хасана ва кина азабан нар. Буну жат билбесеңиз, Алла